Базар Коргон районундагы Кеңеш айылынын жашоочулары үчүн таза сууга болгон муктаждык күч 15 күн сайын кудукка суу толтуруп алып пайдаланып, кудукта суу төгөнүп калган учурларда арыктагы сууну тундуруп пайдаланышат. Жайдын аптаптуу күндөрүндө болсо арыкка сууда келбей какшып каларын тургундар ырасташат. Жайдын күндөрү мына суу токтоп калат, азыркы ушу күндөрдө суу агат. 1-2 күн. Анан июнь айларында вообще сентябрь, октябрга чейин суу келбейт. Суу жок да. Анан каналга суу келет, ал суу лайкабыл. Суу жетишсиз кыйналабыз суудан. Азыр ушул арыктан ичебиз, кээде анан кошунабыздын кудугу бар, ошондон суу ичебиз акчага. Калкты таза суу менен камсыз кылуу өлкөбүздө неченчи жылдардан бери чечилбей келген курч көйгөйлөрдүн бири. Президент Сооронбай Жээнбеков акыркы 2 жылда бул маселени чечүү үчүн 2024-жылга чейин калктуу конуштарды 100% таза суу менен камсыздоо милдетин койду. Ага ылайык аталган айылда 230 миллион сомдук Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосунан 3 курулуш компаниялар тарабынан иш башталып, учурда казуу жумуштары жасалууда. 25% аткарып койдук. Жана карантин немеси менен кармалып калдык. Дагы бир мындан көбүрөөк аткармакпыз өзүчү. Ал 20-30 бала иштеп атат азырчы. Биз жана уста ачык сенемдик фонд ушул иш менен жалгасы жасап келгенбиз. Бул жерде аткарып атабыз. Ошол маселелерди күзгө чейин бүтүрөбүз го. Райондун Кеңеш жана Сейдугум айылдарында курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 2023-жылга чейин калкты таза суу менен камсыздоо аракети ишке ашып, көйгөйлөрдү жөнгө салуу аракети жүрүүдө. Ушинтип айылдагыларга ушинтип таза суу киргизип, таза суу менен камсыз кылып, ушундай бизге окшогон карапайым элдерди да карап, ушинтип таза суу киргизип атканына ушу президентибизге, айыл өкмөттөрүбүзгө чоң ыраазычылыгыбызды билдиремин. Сапаттуу, эң биринчи сапаттуу көңүл бурушубуз керек. Райондун бир нече айылдарында эски түтүктөр кайрадан жаңыланып, 23 миңге жакын калк таза суу менен камсыз болушат. Шаарлар боюнча да кичине маалымат берип кетсем, бизде ушул 4 шаардын ичинде бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында уже экинчи этабын баштадык. Уже консультанттар подбор болду. Азыр техникалар алып жетип атабыз. Андан сырткары Майлы суу шаарында дагы ушундай эле жумуштар жүрүп атат. Техникаларды алып берип атабыз. Андан сырткары Токтогул шаарында. Эми өзүңүздөр белги болгондой, Аксы району Кербен шаарында дагы азыр жумуш 90% бүтүп калды. Ал жерде жалпы 210 миллиондук ушундай проект шаар, Кербен шаары, ошол менен бирге дагы айылдар кошулган. Жалал Абад областында 8 район 4 шаарда таза суу боюнча курулуш иштери кызуу жүрүп баштады. 24 айылдарда Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржыланып курулуштар жүрүүдө. Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосунан кичи шаарларда курулуштар улантылып жатат. Дина Райымжанова, Маматкадыр Маматалиев, Базар Коргон району.